да өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүң деген. Баркын билбей. Ассаламу алейкум, кыргыз эли. Сиздерге кайрылуунун себеби Жолдошова Наргиза. Мен Жолдошованын балам. Биз Москва шаарында Рудин Юрий Эдуардович деген врач менен сүйлөшүп, ушу баламдын товарсыздык боюнча экстрафия мочевого пузыря деген диагнозуна операцияга сүйлөшкөнбүз. Операция $17.000 деп атат. Сиздерден кайрылып жардам сурап кетмекмин. Азыр Амандын буттарын мен көрсөтүп тааныштырып койсок. Аман монтип баса албайт, буту кышайып күндөн күнгө кыйналып атат. Бир буту ушундай ичке. Буга чейин дагы ошо элдин жардамы менен кайрылуулар болуп, 3 этап операция болгонбуз товарсыздык боюнча. Азыр дагы 5 жыл. Но буту түзөлбөйт. Бул деген товарсыздыгы ошо азыркы жасала турган $17.000 операция, ошо товарсыздыгы ичин ачып көрсөтүп бере коеюн. Ушинтип памперс менен жүрөбүз. Буга чейин операция болгонбуз. Мынакей. Монтип сөөгү да кышайып келатат. Мына белинен спина мозговая крыжа операция болгонбуз. Түз турганда сөөгү да сколиоз болуп кышайып баратат. Сиздерге кайрылып жардам сурап аткан себеби жардам берип кеттиңиздер. Балам өз алдынча базып, өз алдынча зара кылуусуна кайрымдуу бир мусулман эл менен жардам сурамакмын.